Макияж кошулуңуздар. Келиңиздер, кайрадан биз сиздер менен реалити разборлорубузду баштадык. Кошулуп баштаңыздар. Келиңиздер, дароо убакытты текке кетирбей, дароо разбор баштайлы. Комментарийге разбор деп жазыңыздар. Комментарийге разбор деп жазыңыздар. Так. Так, я тут потерялась. Так, да, саламатсыздарбы? Келиңиздер, анда разбор деп жазган айымдарды чакыра берели. Жана келиңиздер, мен азыр сиздерге бир эскертүү берип кетейин. Эгерде сиздер түз эфирге чыкканда биз сиздердин сөзсүз түрдө психологиялык жактан иштеп аткандыктан кандайдыр бир болдоруңуздарды табабыз, же сиздер кандайдыр бир көйгөйлөрүңүздү айтасыздар, туурабы? И анан түз эфирге чыккандан кийин кайра эртеси мен бойлумду таап алдыңар, мен көйгөйүмдү айтып алдым, элдин алдында уят, менин күйөөм угуп калса мындай болбосун, тааныштарым көрүп калбасын деп тартынган болсоңуздар, анда разбор деп жазбаңыздар. Себеби дегенде, разбор деп жазгандан кийин мен сөз түрдө араңыздардан бирөөңүздөрдү тандап түз эфирге чакырам. Себеби дегенде, бул эфир сакталат жана YouTube каналыма дагы киргизилет. Ошондуктан эгерде тартынып, жабык болуп атсаңыздар, корксоңуздар да, биз канчалык жабык болгон сайын, канчалык чөйрөдөн коркуп, менин көйгөйүмү билип албасын, мен карыз экенимди билип албасын деген сайын, биз дүйнөгө жабык болгон сайын, биз дүйнөдөн дагы эч нерсе ала албайбыз. Ушул нерсени билиңиздер сөзсүз түрдө да. Сиздер канчалык жабык болгон сайын, биз эшигибизди жаап алдык, бизге конок келеби? Албетте конок келбейт, эч ким үйүбүзгө кире албайт. Ошол сыяктуу эле, канчалык биз жабык болгон сайын, бизге дүйнөдөгү акчалар, дүйнөдөгү береке да көп нерсе бизге келбейт. Себеби дегенде, биз коркобуз, жабыкпыз. Ошон үчүн наоборот, мен көйгөйүмдү мейли эл биле берсин. Анткени мен мисалы эл тигинтпесин, тиги мынтпесин, тууганым мынтпесин деген сайын алар мага эмне жасап беришет? Чындап келгенде эч ким мага эч нерсе жасап бере албайт. Мен өзүмдүн жашоомду өзүмдүн жашоомо мен өзүм гана жооп беришим керек, туурабы? Ошондуктан эгерде ачык болсоңуздар гана разбор деп жазыңыздар, ачык болсоңуздар гана түз эфирге чыгыңыздар. Эгерде жабык болсоңуздар, анда мен сиздерди түз эфирге чакырып, анан разборду жасап, элдин астына чыккандан кийинки эфирди эртеси биз өчүрө албайбыз. Акыл эмес болсоңуздар, разборго чыкпаңыздар, хорошо? Мастер-класс топтому бейимай дейт. Келиңиз. Тандап, талдап берем, дароо запросуңуздарды даярдап, дароо камераңыздарды даярдап, түз эфирге чыгып алып, анан кийин тур мен баламды токтотуп коеюн, баламды чыгарып ийин деп убакытты албастан даяр болуп чыгыңыздар, хорошо? Даяр болуп туруңуздар болушунча. Бегимай МЛ дейт. Мен сиздерге разборго жөнөттүм. Тойчиева дейт разбор. Тойчиева. Саламатсызбы? Атыңыз кем? Менин атым Монсхан. Кандай запрос менен чыктыңыз түз эфирге?
ошо өзүнө буюрса качыштым биринчи этаптан. Эң Мен сонун. ошо аябай акчанын сонун кармайм. Бирок канча жылдан бери ошо үй ала албай. Акча табасыз, бирок үй ала албай жүрөсүз, а? Менин жолдошум акчанын сонун табат, бирок мен ошону аябай мындай берекеси кармаймынбай туруп үй ала албай келем да. Жолдошуңуз экөөңүздөр ала албай келесиздер, туурабы? Ооба. Хорошо. Үйдү кандай максатта алайын дедиңиздер эле? Же квартирада турасыздарбы? Жок, негизи үй бар. Биз азыр ошо тоолуу райондо жашайбыз. Анан шаардан алсак деген ой болгон да бизде. Шаардан, э? Эгерде шаардан ала турган болсоңуз, Ошо балдарга окуу жагынан жакыныраак жанагы чоңоюп калды эми балдар чоңойду, анан барганда аралап жүрбөсүн деген ойдо үй алсак дегенбиз да. шаардан, э? Шаардан үй алганга акчаны кантип топтоо керек? Ооба. Закон баланса деген бар. Закон баланса деген бирөөгө канчалык, кыргызча айтканда бирөөгө канчалык жакшылык кылган сайын ошол нерсе бизге келет деп айтат да. Сиздин чөйрөңүздөгүлөр үй алганда, сизде кандай сезимдер болот? Сиздин мисалы Сүйүнүм менен партнерларыңыз, туугандарыңыз мындай ичиңиз ооруганы, бул алды менде болбой калды, кыргызча айтканда көрө албастык, ушундай сезимдер болобу? Мындай. сезимдер болбойт. Канчалык үй алсам, ошончо жакшылап коноктосконго аракет кылам да негизи. Жакшы эле сезим менде. Бирөөлөр алганда. Бирөөлөр алгандабы? Жок, аны сезим жок. Хорошо. Төрт сфера бар биздин жашообуздачы. Акча, мамиле, ден соолук, сүйүктүү жумуш да. Ушул 4 сферадан кайсынысы сизге? Давайте, акча жөнүндө айталы. Акча жөнүндө айтканда, бул сиздин причинаңыз менен иштеп атабыз биз азыр да, үй ала турган причинаңыз менен. Кайсы сферадан сиз аксайсыз? Мисалы, ден соолук. Ооба, ден соолук биринчи. Ден соолуктан кандай сизде? Грыжа бар ошо. Ден соолугуңузда сизди беспокоить эткен да? Ооба. Грыжа бар. Жолдошуңуздачы? Жок, анда жок. Алсам. Балдарыңызда? Жок. Балдарымда бирөөсүнүн витилиго бар балдарымда. Витилиго, да? Хорошо. Сизде грыжа бар, да? Сиз өзүңүз да иштейсиз да? Жок, үйдө. Сиз иштебейсиз. Хорошо. Ден соолук, мамиле? Мамилем жакшы, жолдошум менен. Балдар менен? Балдар менен да жакшы, балдар менен. Өзүңүз менен? Өзүмө кичине көңүл бурбойт болушум керек. Хорошо. Мамиле, ден соолук, акча. Сиз иштебейм дедиңиз, жолдошум иштейт дедиңиз да? Сүйүктүү жумуш? Үй жыйноо. Сиздин жумушуңуз үйдө отурмай да, бала карамай да? Хорошо. Так. Көбүрөөк. Бул закон баланса деген сиз канчалык башкаларга жакшы жумуш, жакшы нерсе жасаган сайын, мисалы үй алам дегендерге жардам берсеңиз да, бул жерде мындай үй бар экен, тиги таанышым үй сатып атыптыр, тиги менен сүйлөшүп берейин деген нерсе жөнүндө айтылып атат да. Хорошо. Бул сиздин диагностикаңыз болуп атат. Давайте терең дем алып демиңиз чыгарыңыз. Үй алдыңыз дейли. Үй алдыңыз. Сиздин жашооңузда сизге жакпаган кандай нерсе болушу мүмкүн? Мага жакпаган.
Ошол Алыс үйдүн эле ичинде. үйдүн ичинен дейсизби? Жагат койдумбу баары эле? Жакпаган нерсе таба албай койдум, чынын айтсам. Баары эле жагат болуш керек. Если үй алсам. Кыздар бүтөбү же уулдар бүтөбү көбүрөөк? Биринчи. Биринчи кыздар, акыркы эркек. Хорошо. А, Азыр алдыңыздан бир фигураны элестетиңиз. Мгм. Ага кандай сезимдер? Мен азыр сизге түрдүү жолдору менен диагностика кылып атам да. Коркуу сезим. Коркуу сезим эмнеден коркуу сезим? Эмне эсиңизге келди? Например, мен үй алсам, жарымы мен кредит алсам, ошо кредит төлөй албай калам го деген ой келип атат мага чынында эле. Мхм. Сиз мага күч келип калат деп атасыз, э? Ооба. Күйөөмүшкө эмес. Жок, мага күч келет го деп, ошо көбүнчө мен эле ойлонсом керек, жолдошум эбей эле. Мхм. Коркуу сезимдери да. Коркуунун ошол фигуранын аркасын караңыз, эмнеден, чындап келгенде эмнеден коркуп жатасыз? Акчадан. Хорошо. Мисалы, жашооңузда ушундай учурлар болду беле? Колуңуздан келбей калган, болбой калган. Ооба, болгон. Качан? 2025-жылдары. Ой, 2015-жылдары. Эмне болгон? Ошол жылдары келип, биз ошо жерде шаардан жер албай калганбыз да. Жер алалы, үй салалы деп, ошо бойдон кайра айылга кетип, Тоолу районго эле келип калдык да. Ошо бойдон Эмне болбой калган? ошо Акчаңарды жолдошум жоготтуңар же эмне болгон? айынан сен деген бул жакка алыс болуп калат бизге деген, биз деген айылга кетишибиз керек деп, ошол жылдары алыс болуп калган. Чынында эле Бишкек Ош болгондочу. Сен алыс болуп калганда кандай кыласың? Тууган урук деген бар деп атып, ошентип бар акчаны ошо айылга жиберип, ошол жактан жок болуп кеткен да. Ошондо сизде кандай сезимдер болгон? Ошол учурдагы сиздин сезимдериңизге кайта барышыбыз керек да. Ошондо Бир туура эле бой. кабыл алгам, макул. Бирок Коркуу кайрымда деп ошо атпайсызбы? Мен азыр коркуу дегенде ошол ситуацияны эстеп атасыз. Эмне үчүн эстедиңиз ал ситуацияны? эми чындап эле мен ошол жерде калып калам, өлүп калсам ошол жерде калып каласың деген сөз айткам да. Вот. Үйдөн алыс болуп калсам, эми Кудай сактасын, ушул жакта сөбүбүз калат деп, Ушундай сөз айткан, анда Ош менен Бишкек ал убакыттарда аябай неме болчу да. Азыр эмеге 1 километрдей эле болуп калды Алыс дейм. беле? Ошондой болуп калган. Мен Да. ошондо аябай келгенбиз. Анан айылга барып, ошол акча жок болуп кеткен да. Мындайча айтканда ошол учурда үй ала албай калгансыздар, э? Кийин өкүнүч болду беле? Каап ошондо чыдап эле алып койсок болмок экен. Бишкекте үйлөр кымбаттап кетти. Как раз ошол 2004-түн аягы, 2005-тин башы кымбаттаган да Бишкекте үйлөрчү. Азырга чейин болуп келет өкүнүч. Өкүңөр азыркыга чейин айтасыңарбы? Мен Ошондо алып айрыкча койсок болмок деп. эскертем, сен ошондо мага көнгөн, сен ошондо алган эмессиң. Уламсыз Арзан кезинде алып койсоң болмок деп, кана эми дейм да, ушу кана ошол жер, э? кана. Да. Вот именно сиздин азыркы алдыңыздагы фигура деп аткан бул үйдүн фигурасы болчу. Үйдүн фигурасына кандайдыр бир коркуу сезимдери. Көрсө коркуу сезимдери ошол 2005-жылы силер албай калганда, албай калгандагы учурда дагы деле фокусуңуз, биздин фокусубуз каякта болсо энергиябыз ошол жакка кете берет деген жакшы сөз бар го. Сиз дагы деле ошол жактагы өкүнүч менен жашап келе жатасыз дагы. Азыркы учурдагы мүмкүнчүлүктөрдү көрбөй жатасыз да. Ошол учурга барып, сиз азыр баары эле нормальный дей бергениңиз менен мына азыркыга чейин эскерткен сайын, элестетиңиз, сиз эскерткен сайын ошончолук энергия кете берет да. Үйгө кете турган энергиячы. Жашоо өзөгүнө келгенде,
капачылык деген практика болот. Ошол учурдагы ортодогу баардык жолдошуңузга болгон капачылыктардын баардыгын айтып, жаш өзөгүндө иштейсиз. Жолдошуңузду именно ошол учурдагы азыр өкүнүчтөрүңүздү кое бересиз, плюстарын табасыз. И анан фокусуңузду мына бүгүнкү күндө эми алдыга карай жашайсыз. Буга чейин арканы карай ошол 2005-жылды карап жашап келгенсиз. Тупа Түшүнүңүзбү? туура. Да. Тупа туура. Бирок Рахмат, анда азаматсыз. бир нерсе ойлонтуруп атат, ошо эртең жашоо өзөгүндө эртең мен саат 5те кандай турам деген ой. Кандай турам десеңиз тура албайсыз да чындыгында. Сиздин максатыңыз эмне болду? Жашоо өзөгүнө эмне максат менен катышып атасыз? Ошол максаттарыңызды алдыга койсоңуз, мээңизге команда берсеңиз эле, мээ өзү эле ойго тургузат сизди. Рахмат, рахмат. Рахмат. Так, давайте дагы чыгыңыздар разборго. Жаш өзөгүнө катталуу боюнча комментарийге номерлериңиздерди калтырыңыздар. Бүгүн акыркы күн. Эртең 30-чу, бүрсүгүн 31 биз даярданабыз. Жашоо өзөгүнүн чаттарын бүт бардыгын түзүп, ошондуктан эртерээк катталып үлгүрүңүздөр. Бүгүн болду, бүгүн акыркы күн. Сатуу жабылат түнкү саат 12-де. Жашоо өзөгүнө катталуу боюнча комментарийге номерлериңиздерди калтыра берсеңиздер болот. Эми азыр биз сиздер менен улантабыз. Дагы бир жолу айтып кетейин, бойлуңуздар табыла турган болсо, түз эфирден разборго чыкканда да түрдүү бойлор табылышы мүмкүн. Көйгөйлөрүңүздү түз эфирден айтсаңыздар дагы, түз эфир өчүрүлбөйт. Кечеги түз эфирди өчүргөнгө туура келди. Эмнеге? Анткени кече түз эфирге чыккан айымдардын бири таң атпай мен уктап аткан жерден мага чалып, пожалуйста, мени өчүрүп коюңуз дегендиктен өчүрүп коюнга туура келди. Ошондуктан эгерде сиз добровольно макул десеңиз, чыгыңыз разборго. Макул эмесмин десеңиздер, анда разборго чыкпай эле койсоңуздар болот, хорошо? Так, комментарийге номерлериңиздерди калтырыңыздар, сиздерге менеджерлер байланышаттыр. Так, Гүлайым Жолдошова дейт. Давайте, Гүлайым Жолдошова, мен сизге түз эфирге запрос жөнөттүм. Түз эфирге чыгып, запрос алсаңыз болот. Гүлайым Жолдошова, чыгыңыз. Мекадордой оптом дейт. Давайте, Мекадордой оптом чыгыңыз. Мекадордой оптом. Алмазбек Ташиев дейт. Таржиев ким? Таржиев. Алмазбек Таржиев. Сиз дагы чыксаңыз болот. Мен сиздерге запрос жөнөтүп атам, бирок чыга албай жатасыздар. Ширин Исмаилова, давайте. Ширин Исмаилова, мен сизди чакыра албай атам. Мага катталбаган болсоңуздар, сиздер түз эфирге мени чакыра албайм. Давайте, Таржиев Алмазбек, чыгыңыз. Сизге запрос жөнөттүм. Бизде мырзалар дагы окушат. Мырзалар окуганда мырзалардын өзгөрүүсү тез болот. Мырзалар тез алат. Мен катталам деп аткандай. Катталсаңыз анда номериңизди комментарийге калтырыңыз. Жашоо өзөгүнө катталуу боюнча сиздерге биздин менеджерлер дароо байланышат дагы, сиздерди жашоо өзөгүнө катташат. Да, кире албай жатасыздар, эмнегедир. Сурооңуздарды жаза бериңиздер, пока күтө бербестен суроо дагы жазып сурооңуздарга жооп бере берейин, Курс учурунда разбор болбойт, курс учурунда диагностика болот. Мен сиздерге чыгып, диагностика жасаганды үйрөтүп берем. Ал эми сиздер өзүңүздөр диагностика практика жасайсыздар. Курс учурунда, жашоо өзөгү курсунда диагностикалар жүргүзүлөт. Разборлор эмес.
Менде акча турбайт дейт. Акча турбаса демек бизде акча деген бул эмне? Акча бул материя да. 31 октябрь дейт. Мен число менен иштебейм. Акча турбайт эмнеге? Акчанын турбаганынын себеби акчаны биз кабыл албайбыз. Биздин подсознаниеда кандайдыр бир акчаны кабыл албаган боль болгон учурда акча бизге турбайт. Акча деген бул биз үчүн эмне? Подсознание менен. Подсознаниедагы биз именно мен сиздерге айтып аткан нерсени, сиздер унутуп калган нерсени эстейсиздер дагы, анан өзүңүздөр менен иштейсиздер да. Качанкы бир унутуп калган бир нерселерди таап иштейсиздер. И анан акчанын себебин именно ошол боль каякта экенин тапкандан кийин анан акчалар бизге чоң акчалар келип баштайт. Подсознаниедан больдорду таап анан трансформация кылып өзгөрткөндөн кийин и анан акчалар дагы бизде берекелүү болуп баштайт. Атаны кантип кечирем дейт. Кызым турмушка чыкпай жатат, кантип бактылуу болсо болот? Кызыбыздын турмушка чыкпай жатканынын себеби эгерде сиз кызыңыздын алдында кандайдыр бир күнөөлүү сезимдериңиз болсо, анда кыз турмушка чыга албайт, жайгаша албайт да. Саламатсызбы? Өзүңүзгө каратыңыз экранды. Кандай карачы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Назира. Да. Чыкпай экиленчип баштады. Хорошо, келиңиз Назира айым. Чыкканга запрос берип атам сизге. Кандай запросуңузга разбарлайын деп чыктыңыз? Мен максатымды билбей атам. Бул дүйнөдө азыркы учурда негизи эле баягы көп жумушта иштедим, бирок баягы меники эмес да. Жан дүйнөмө жаккан жумушту таптым десем деле, канча окусам деле ордуман жылып, именно максатымды таппай атат окшойм деп ойлоп атам да. Ошол боюнча кандай кылып таба алам деп сурайм. Максат койгонду билбей жатасызбы? Кандай десем? Иши кылып иштеген жумушум бүт меники эмес болуп атат да. Канча көп жумуш иштесем делечи. Анан мен өзүм каалаган нерсеге жетиш, бул аябай бийик нерсе болуп жете албай атат окшойм да. Ишил өзүмдү артка тарткан сыяктуу болуп эле мындай. Импульс деп коет го, мындай. Жылыш жок. Окуйм, мотивация алам, билим алам, бирок жылыш жоктой эле сезилип атат да мага. Атыңыз ким? Бир жерде тургандаймын да. Өзүм эле мага ошондой сезилип атат. Атыңыз ким? Назира. Канчанчы баласыз? Үйдөбү? Өзүм семьямдабы? Эң улуусумун. Сизде мурункулар барбы? Жок, менден кийинкилер бар. Мен улуусумун өзүмдүн семьяман. Ата-энем жактан улуусумун. Бир туугандарыңыздан да. Сизде мурун мындай чарчап калган, түшүп калган балдар болгон бекен? Ошо эсимде жок. Болушу мүмкүн, мамам айтып калчу да. Мага чейинкиси түшүп калган десе керек эле да. Бирок өтүп кетишти да, эстебей атам да аларды. Негизи мага чейинкиси болгону болуш керек эле да. Түшүп калды деп айтып калчу. Биз жашоодон көп учурда ордубузду таппаганыбыз именно өзүбүздүн ордубузда эмес болгон болобуз да. Биз жашоо өзгөрүү курсунда, трансформация курсунда билсеңиздер керек, иерархия менен иштегенбиз да. Иерархия менен иштегенде өзүбүздүн ордубузда болбогондо жашоодо баардык эле нерсени кылсак деле как будто өзүбүздүн жашообуз менен жашабай аткандай эле сезимдер боло берет да. Анын причинасы именно ошол үй бүлөдөгү бир туугандардын иерархиясы менен иштөө керек. Мындайча айтканда, сиз биринчи бала эмессиз да, сиз балким экинчи, балким үчүнчү дагы болушуңуз мүмкүн. Аны балким бир туугандарыңыздын бирөө билеттир, балким сураштырышыңыз керек да. Балким атаңыздын бир туугандары, балким апаңыздын бир туугандары бар. Сураштырып өзүңүздүн канчанчы бала экениңизди билишиңиз керек. Бул биринчи себеби. Анан диагностика кылганда апаңызга эмне үчүн ыраазысыз жазышыңыз керек экен. Апаңызга кандай ыраазычылык эстеп айтып турасызбы? Ооба.
Мени бул дүйнөгө алып келген үчүн ыраазымын. Баягы көзү тирүүсүндө таарына берер элем. Көзү өтүп кеткендейин сабакка катышып калдым. Асель Сыдыкова ошол жерден балалыкка барып келдим да. Эки кишини бир күндө жоготуп алдым. Мамамды да, папамды да бир күндө авария болуп, машина сүзүп кетип кайтыш болуп калышты. Анан меники ошол сабакка катышканда балалыкка барып келгенимде мен аябай бактылуу болуп өзүмө келдим да. Мен мындай элдер ыйлаптыр, таарынычы болуптур, ушундай эме айтыңызчы, кылыптыр. Менде андай болгон жок. сиз апаңызга эмне деп таарынчусуз? Мамам аябай токтоо жоош киши эле да, анан мени чоң апам баккан экен да. Анан мамам мени эркелетпейт, мындай жакшы эме кылбай, мага таарына берет да мамам. Баккан сизди чоң апаңыз? 5 жашка чейин эле. 5 жашка чейин эле багып, анан мамамдарга берген экен да. 5 жашка чейин? Iya. Канча жаштан канча жашка чейин? Садикке барып жүргөн кезимден где-то бир 3 жаштан 5 жашка чейин 2 жыл бакса керек, 3 жыл. Чоң апамчы. Сизге тапшырма. Именно ошол жашооңузда ордуңузду табыш үчүн, жашооңузда алдыга кетиш үчүн именно ошол апаңызга ыраазычылык отуруп алып жазышыңыз керек экен. Сиз баягы апаңыз тирүү кезинде таарынып жүрө берип, апаңыз өтүп кеткенде эмне пайда болот? Күнөөлүү сезим пайда болот апанын алдында. Мен апам бар кезинде ыраазычылык айтпаптырмын дегенчи. Хорошо? Сизге тапшырма. Тетрад ручка аласыз дагы, отуруп алып, апаңызга ыраазычылык кат жазасыз. Хорошо. Анан жашоо жөнүндө кат алдыңызбы? Жок, ошо акча тыйыным болбой атат, качайын эле деп атам, бирок данный момент акча жок болуп атат да. Да, мүмкүнчүлүк таап 1000 сом жашооңузду алдыга жылдырыш үчүн 1000 сом табылса керек. Аракет ниет кылсаңыз, Кудайым өзү эле берет сизге. Просто айлыктын учуру эмес болуп атпайбы? Айдын аягы. Мен өзүм иштебейм, үйдөмүн. Балдарым анан жолдошум иштейт да. Просто айдын башында айлык алышат. Убакыты бөлек болуп атат да. Эгерде катышып калган болсоңуз, анда ал жакта апанын алдында күнөөлүү сезимдер, апага болгон таарыныч, сиз жок, мен апама менде баары жакшы десеңиз, анда иштей албайсыз. Именно ошол эмне үчүн сиз жашооңузда алдыга жыла албай жатасыз? Ал үчүн биринчи таарыныч капачылыкты чыгарып, анан ыраазычылыкка келишибиз керек дагы, анан отуруп алып ошол ыраазычылык менен иштешиңиз керек. Апаңызга жүрөгүңүздө болуш керек. Ал сиз акылыңыз менен эле айтышыңыз мүмкүн. Мен апама ыраазымын деп. Жүрөктөн ыраазычылык деген ал жүрөктөн, денеден, душадан чыккан сезим болуш керек. Сиз каалаган жашоонун эң биринчи себеби бул апаңызга болгон ыраазычылык экен да. Апаңызга кат жазасыз, хорошо? Ошол жазып аткан учурдагы сезимдериңизди байкашыңыз керек. Кандай сезимдер болду? Балким боль болду, эстедиңиз, больно болду. Анда боль менен иштеш керек. Күнөөлүү сездиңизби? Күнөөлүү сезим. Өзүңүздүн ошол кат жазып аткан учурдагы сезимдериңизди байкап турушуңуз керек. Эмне сезип атасыз? Ошонун баардыгын кагазга түшүрүп калганга аракет кылышыңыз керек. Анткени биз өзүбүздүн ички дүйнөбүздө эмне жатат, биз өзүбүздү чындап айтканда билбейбиз. Анан жашообуздан эмнегедир алдыга кете албай атабыз, биз каалагандай болбой атабы. Демек, ал именно ошол биздин ички дүйнөбүздөгү көйгөй. Хорошо? Түшүндүңүзбү? Рахмат сизге. Сизге да рахмат. Аллах ыраазы болсун. Крестикти басып өчүрө берсеңиз болот. Бул жакта экинчи катталуучу турат. Келиңиз, камераңызды өзүңүзгө каратып алыңыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай запрос менен чыктыңыз? Атыңыз ким? Атым Жылдыз. Запросуңуз? Запросум жашоо өзөгүнө мен катталдым да. Анан ошол жактан медитацияларга кирип атам го. Анан мен ошо башынан баштабаган окшойм да. Анан ошондо мындай жакшы бакыт деген бар го, акча, анан бакыт деген бар экен го. Ошондо мен бакыт дегенде эмнени сезинип атасың деп ушундай жасап келатып эле анан өзүңүздүн бактылуу убагыңызды сезиниңиз деген жерден мага мындай коркунуч эле келип атат да. Мындай бактылуу неме катуу коркуп кетип атам. Кандай коркуп кетип атам? Мисалы баламан коркуп кетип атам да.
Эмне деп коркуп атасыз? Эми Кудай сактасын, ал бирдеке болуп калат, өлүп калчу Балаңызды даякка. жоготуудан коркосуз, Ооба, ошентип коркуу келип кетип атат да. Деп көзүм ачып ийирип атам да коркконуманчы. Хорошо. Балаңызды жоготкондон коркконуңуз бул жашооңузда чындап келгенде кичинекей кезиңизде апаңызды жоготкондон корккон учурлар болду беле? Аябай көп болгон, ооба. Вот именно ошол Давление сезимдерди бар. кайра азыр балдарыбызга кетире беребиз. Ата энеге тиешелүү сезимдерди кайра кийин балдарга которуп ала беребиз. Кандай учурлар болгон? Сиздин эсиңизде бар учурду Менин айтыңыз. эсимде бар. Мисалга, апам давление болуп ооруганда тиги арча түшөт, түтө түшөт, мындай элес булас билем да, анан мен апам өлүп калат деп коркком, анан дайыма эле коркуп эле жүрө берчүмүн. Кудай апамдын өмүрү узун болсо экен деп эле дайыма коркуп жүрчүмүн, өлүп калбаса экен деп элечи. Апам өлүп калса кантип жашайм деп эле жүрчүмүн да. Анан кийин ушул ошентип эле Апаңыз коркуп барбы? барчумун. Азыр апам бар, ооба. 90-га чыкты. Шүгүр. Сиз аябай Кудайдан тилеген экенсиз да, Кудайым бериптир сизге. Ушинтип аябай тиленчимин, ооба. Да, эми коркунуч деген практика дагы берилет. Миллиондук практикаларга кирсеңиз, коркуу деген практика бар. Ошол миллиондук практикага катталдыңыз да, туурабы? Бар да. Сиздин колуңузда уже болуш керек, кыздар катташса керек. Сиз ошол эле сиз бонустук сабактардын ичинде миллиондук практикалар деген бар. Ошонун Бар. ичинде коркуу Кирип деген бар. карай элекмин да. Ошол жакта коркуу практикасын жасайсыз. Плюс биз сиздерге 10-нан 13-үнө чейин азыр бир жерге кагазга жазып алыңыз. Тренажерду ачабыз. Тренажерду ачканда ал жакта да коркуу менен иштөө боюнча коркуу деген практика бар. Ошол коркууну иштешиңиз керек. Анткени балабызды жоготуудан, балам ооруп калат деп корккондо биздин балдарыбыздын подсознаниясы менен биздин подсознание бири-бири менен байланышта болот дагы. Бала биздин коркуубузду ишке ашырат. Именно ошол нерсе ишке ашат. Ошон үчүн лучше ал менен ошол эле практиканын жардамы менен иштеп, коркуу деген бул эмне? Коргоо да, сизди коргоп атат, сиздин сезимиңиз. Балаңызды коргоп атат, мисалы да. Нет, аны коркуу менен коргоп кереги жок. Биздин жашообуз кимдин колунда? Кудайдын колунда. Бир гана Кудайдын колунда. Кудайга тапшырганды үйрөнүшүбүз керек. Хорошо? Жаратканым бизге кандай жашоо берсе, именно ошол жашоону кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек. Жана бир сөз бар го, Кудай биздин именно аябай жакшы көргөн нерсебизди колубуздан алып коет дегенчи. Биз балабызды Кудайды жакшы көргөндөй балабызды жакшы көрбөшүбүз керек деп эгерде динде маалыматыңыз болсо, ушундай сөздөр бар го. Хорошо, биз Кудайды жакшы көргөндөй балабызды жакшы көрө албашыбыз. Жакшы көрө албайбыз да. Көрбөшүбүз керек да. Жакшы көрбөшүбүз керек да. Мени биринчи кезекте баардык чечимди жаратканым кабыл алат. Бирок коркуу менен сөзсүз түрдө иштеп коюңуз, бир нече жолу иштеңиз, балалыгыңызга барыңыз, ошол учурдагы коркуулар менен иштеп коюңуз, апаңызды жоготкондон коркуулар менен. И анан кетет ал эстеп. Мейлі? Мен баламды жоготуудан коркууну жасабай эле, апамды жоготуп алам деген коркууну жасашым керек экен да. Да, балаңызды жоготкондон коркуу дегендин себеби ал апаңызды жоготкондон корккон балалыктагы сезимдериңиз азыр деле иштеп атканы да. Аны ойлонбой туруп эле коркуу дегенге кирсеңиз, коркуудан арылууга ниет кылып эле кире берсеңиз, ал жактан сиз өзүңүздүн причинаңызды именно практиканын жардамы менен табасыз. Практика сизге жардам берет. Хорошо? Ушул эки практиканы сөзсүз түрдө аткарасыз. Мейлі? Дагы сурооңуз барбы? Дагы болду го, жакшы эле. Ушуну жана жашоо өзөгүндө буюрса азаматсыз. Анда жашоо өзөгү башталганга чейин биринде уже биз сиздер менен как положено практика жасайбыз да, ага чейин жана миллиондук практикага кирип ошо менен иштеп коюңуз эртерээк, хорошо? Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат сизге дагы, жакшы туруңуз. Бонустук сабакты кайдан көрөбүз дейт. Эгерде сиздер жашоо өзөгү курсуна катталган болсоңуздар, анда менеджерлер сиздерди бонустук сабактарга катташат.
өзүңүздөрдүн же менеджерлериңиздер менен же кураторлоруңуздар менен байланышыңыздар, кыздар силерге жардам беришет. Жашоо өзөгү курсуна кантип катталам, качан башталат, эртең башталабы деген бул жакта суроолорду жазып атасыздар. Жашоо өзөгү курсу 1-сентябрь эртең мененки саат 5-те Кудайым буюрса баштайбыз чогуу. Сиздер менен ошондуктан комментарийге эгерде каттала элек болсоңуздар азыр комментарийге номерлериңиздерди калтырыңыздар. Жашоо өзөгү курсунун баасы болгону 1000 сом. Сиздер менен 1-сентябрдан баштап 30-сентябрга чейин күндө эртең менен саат 5-те туруп мен сиздер менен иштешем. Суббота, воскресенье күндөрү өз алдыңыздарча туруп, өз алдыңыздарча иштейсиздер. Кантип эртең менен саат 5-те турам, мен тура албай калсамчы деп аткан болсоңуздар, анда сабактар 1 ай бою сакталат, 30-сентябрга чейин күндө эртең менен кылсаңыздар. Өзүңүз турганда туруп аткарып койсоңуздар. Саламатсызбы? Камераңызды күйгүзүңүз. Мына азыр. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди Саламатсызбы? көргөнүбүздө кубанычтабыз, мырза. Биз да Кандай? сизди көргөнгө кубанычтабыз. Атыңыз ким? Кандай максатта? Кандай Атым заказ Алмазбек. чыктыңыз? Атым Алмазбек. Менин маселем бул ден соолук боюнча чыктым. Мени ушу түйшөлтүп аткан нерсе могу ушу ички дүйнөдө, ушу жүрөктө бир коркуу сезим бар да. Ушу балалыктан Балалыктан бери. бери. Азыр деген кана 46 жаштамын азыр. Анан ушул нерсе оюп келатат да. Анан бул Балалыгыңызда канча жаштан башталган? Примерно эстеп көрсөңүз. примерно эстегенде где-то бир 2-3 жаштан бери ушул мындай хронологически билем да, даже ушул күнгө чейинчи. Кандай коркуу? Кандай болуп? Эми деген ал балалык кезде ошол атам келип, мисалы эми ал кез 70-90-жылы төрөлсөм, где-то 80-жылдын баштары атам эме шофер болуп иштечү, анан келип баягы үйдө семейный конфликттен ошондон болуп калган да. Ошондон жүрөк түшүп калган дагы, анан ошол менен ушул күнгө чейин. Ошондо сиз 79суз да? 80-жылдары болгондо где-то 1 жаш кичинекей кезиңизде учурда башталган. Хорошо. 80-82 ошол учурда. Давайте ошол учурга барабыз азыр. Ошол учурда элестетиңиз. Сиз кичинекей Алмазбексиз. 1-2-3 жаштын ортосунда ошол учурга барасыз. Примерно 2 жаш где-то ушундай деп эле сезимдер болуп атат, 2 жаш где-то да. Кичинекей, өзүңүздү кичинекей Алмаз деп элестетиңиз. Үй бүлөдө конфликт. Ата-энеңиз урушуп атат, да? Ооба. Андай баардык эле үй бүлөдө болот, тартынбаңыз, это нормально эле. Ооба. Да. Урушуп атышат. Ушул учурдагы сезимдериңизге көңүл буруңуз. Азыр биз прям ошол жака барабыз азыр. Эми сезимдерде менки ошо ички Эмне деп айткыңыз келип атат? Ата-энеңиздин урушуп атканын көрүп атасыз азыр. Кичинекей Алмаз болуп, экөөнүн урушуп атканын көрүп атасыз. Эмне деген коркуу болуп атат азыр сизде? Прям биз азыр 1982-80-жылдарда, 81-жылдардабыз. Ошол жакта жүрөбүз. Ошол маселеде мисалы деген ошол нерсени. Давайте, сиз чыкпаңыз. Прям азыр ошол учурга барабыз, давайте. Прям ошол учурга барабыз. Эчтекени ойлобоңуз башка. Биз азыр сиз менен уже разбор жасап атабыз. Алаксытпаңыз өзүңүздү. Кичинекей 2 жаштагы Алмаз эле болуңуз дагы ата-энеңиздин урушуп атканын көрүп атасыз. Эмне окуя болуп атат? Эми ал жерден көргөн эмеспиз да ошол. Мен дагы эле мээм иштеп атат окшойт да. Айта бериңиз. Эмне сезсеңиз айта бериңиз, талдабаңыз. Ооба, анан ички дүйнөдө мындай эме болуп атат да, коркуу сезим, мындай страх сыяктуу болуп. Ошол. Азыр эмнени элестетип атсаңыз ошону эле айта бериңиз.
Ишти бирөө кылат. Бизде деген ошондо эмеде квартирада турчубуз ал кезде. Ошондо апам өзүнчө комнатага камап койчу, мында конфликтке эч качан аралаштырчу эмес бизди. Бирок Өзү гана. уккансыз да? Уккансыз. Ошол нерсе аралашкан эмесмин мен. Только уккандан ошол боорукерлик баягы апама эми ушундай болуп атат да, анан ошондон түштү да жүрөк. Апамды уруп атат деп, Ошондон апамды уруп атат депчи. То есть сиз апаңызды ошондо апамды уруп коет же өлтүрүп коет, Эми апама больно кылат деп коркосуз да? өлтүрүп коет деген ой келген эмес, но больно кылат деп ошол нерсе келген да. Ошол бала Хорошо. кезден Эми ошол апаңызды элестетиңиз азыр. Мен айтканым эле аткара бериңиз, мейлиби? Апаңызга эмне деп айткыңыз келип атат? Ошол кичинекей алмаз болуп туруп жасаңыз. апама деген эмне айта алам мен? Кичинекей алмаз Ошол болуп. Ошо только мен сизди жакшы көрөм, колуман келген жардамды бергим келип эле ошол нерсени айта алам го дейм. жардам бергим келип атат, бирок жардам бере албай атам да. Ооба. Атаңызгачы? Атам атабызга айта албайбыз го дейм эчтеке. Ал ошондой күчтүү Жок, каарым. айта бер. Азыр атабыз жок да жаныбызда. Просто айта албаган сөздү айтыш керек да. Эми атам деген жаныбызда да жок. Бир 3 жыл болду өтүп кеткенинечи ал кишичи. Анан ушул көйгөй ошол 2 жаштан башталган көйгөй почти ушу 40 жылдан ашык айтыланды да. Ушул көзү өтүп кеткенче ушул жүрдү да ушул жердечи. Анткени бала кезден айтканда эмес, негизи айтчу эмеспиз да, ыйман менен ошондой тарбиялаганда апабыз. Өзү баарын өзү көтөрүп, өзү күчтүүлүгү менен. Бизди аралаштырган эмес, сыйдан кетпесин депчи. Анан эми бул арактын кесепети, анан Караңыз, Алмаз мырза, мени угуңуз. Чындап айтканда, биз атабызды эле күнөөлөгөндү, биздин түшүнүгүбүз боюнча атабыз гана күнөөлүү дей бергенбиз да. Психологиялык жактан себебин айтып бере турган болсом сизге, апабыз аябай закрытый адам болгон, апаларыбыз да. Ачык айта алган эмес. Ата энебиз чындап келгенде бири-бирине дагы жакшы көргөндөрүн айта албаган дагы, алар бири-бирине болгон сүйүүлөрүн эмоция аркылуу билдиришкен. Атабыз эмне үчүн көп учурда апабызды урган, апабызга больно кылган? Анткени апабыз жабык болгон, эмоционалдык жактан эмоциясы закрытый болгон үчүн атабыз ошондой мамиле кылган. Атабызга болушунча ачык айым, ачык аял керек болгон. Мисалы, эркектерге мындай шайыр, ачык, вау деп монткен аялдар бардыгына эле, мисалы бизге деле ошондой адамдар жагат да. Канчалык закрытый болгон сайын да, андай адамдардын кереги мындай, ал адамдарды ачкысы келет да, адамдарчы, давай ачылчы, сүйлөчү, жарылчы депчи. Мындайча айтканда, экөөнүн ата энеңиздин ортосундагы мамиле ал ошондой сүйүү болгон. Боль деле бул сүйүү, урган деле бул сүйүү да. Сүйүүнүн түрү көп да. Вот. Ошон үчүн сиз азыркыга чейин ички дүйнөңүздөгү кичинекей алмаз дагы деле апаңызды коргоп келе жатат, ошол коркуусу менен. Бирок ошол эле учурда сиз өзүңүздүн ички дүйнөңүзгө, жан дүйнөңүзгө эмне кылып келе жатасыз? Кыйнап келе жатасыз. Өзүңүздү эле кыйнап келе жатасыз. Бул менен иштеп коюшуңуз керек. Азыр мен разбор жасап берейин десем, аябай өзүңүз айткандай мээңиз иштеп, тоскоол болуп эле, кайра эле башка нерсени айтып атасыз. Аракет кылалы, суранып кетейин, ошо дагы кылып берсеңиз. Азыр бул жакта биз эми түз эфирде болгондуктан бул жакта убакыт чектелүү. Негизи разбор 1,5-2 саат болот да. Ден соолугуңуз жактан дагы коркуу деген бул аябай көп энергияны алат да. Көп энергияны алат, акчадан кыйналышыңыз мүмкүн, ден соолуктан кыйналасыз, мамиледен кыйналышыңыз мүмкүн да. Ошон үчүн улуучу бул коркуудан арылып эле койгонуңуз жакшы. Ошон үчүн эми мен жеке разборго аны өзүңүз билесиз,
жеке разбор меники арзан турбайт. Ошон үчүн жашоо өзөгүнө эле лучше катышып, ошол жактан күндө эртең менен туруп, түшүнсөңүз дагы, түшүнбөсөңүз дагы туруп иштей бериңиз. Плюс бизде бонустук сабактар бар, жашоо өзөгү 1000 эле сом деп атпайбызбы да. Анан бонустук сабактарда жогоруда мен айымга айтып кеткендей эле коркуу менен иштеген дагы практикалар берилет. Ошол коркууну иштеп койсоңуз болот. Андан сырткары дагы толтура нерселер менен иштейсиз, коркуу менен иштейсиз, акча менен иштейсиз, мамиле менен иштейсиз, ден соолук менен иштейсиз, атаңыз менен дагы иштейсиз. Эми атабыз кандай болсо ошондой эле кабыл алышыбыз керек. Биз ооба көбүнчө апа тарапта болобуз. Көп балдар апа тарапта болобуз. Апабыз эле жакшы боло берет дагы. Күнөөнүн баардыгы эле баягы куудулдар айткандай атабыз уктап жатып эле күнөөлүү болуп калат да. бирок ошончолук эми 3 жыл болду, бирок ошончо ички дүйнөдө страх болсо дагы мен атамды жакшы көргөндөн эч эметкен эмесмин. Көзү өтүп кеткенден айткан жокмун. Баягы Да, конечно, ички жашоодо дүйнөңүздөгү сезимдериңиз бар, бирок ооба, анан эч нерседен кем кылган жок. Бүт баарын тууралап берди. Сүйүүсүн гана берди да. Бирок ошол ситуация, баягы бала кезде калган ситуация ошол гана көйгөй жаратты тоскоол да. Анан болот. Да, тоскоол болду. Ал нерсе мен жашоомо көп тоскоолдук кылды. Ден да. соолугума тоскоолдук кылды. Жумушума тоскоолдук кылды. Жеке жашоомдо тоскоолдук болду. Бирок Ага. азыркы Ден соолугуңузда дагы кандай көйгөйлөрүңүз бар? ден соолукта эми балалык менен сотрясениялар бар. Андан кийин давление бар. Анан Вот давление, именно давление боюнча, давление дагы именно ошо коркуу дагы, коркуу биздин коркуу сезимдери бияка киргенден кийин ал жүрөккө барат да, ошол давление коркуу болгондон кийин жүрөк аркылуу полный канга тарап, ушинтип давление ошондон дагы пайда болот. Давлениега арналган атайын тренажердо неме бар, практика бар, давление, кан басымынан арылуу деген. И ошол практиканы дагы жасасаңыз болот. ушул жашоо эмеден ден соолуктан ошол. Эми ал Кудайга шүгүр, мен шүгүрчүлүк кылам, ыраазымын. Ушу жашоомо азыркы мисалы личный жашоом сонун абдан, апам бар, бир туугандарым бар, баары сонун. Бул жерден бул өзүмдүн гана ушул ички дүйнөмдөгү болуп аткан нерсе ошол Вот, эле болуп именно атат. ошол ички дүйнөңүзгө арналган сабактар бизде бар. Жашооңузду дагы байкайсыз, дагы иштеп көрөсүз. Болушунча иштеп алганыңыз жакшы. Мейли. Ооба, ооба. Сиз мырза болгондуктан мындай да, ата менен апа көп конфликт болгон учурда мырзаларда кандай сезимдер калат бала кезде. Мен туура атабызды жакшы көрөбүз баарыбыз тең эле. Мен эркек болбой эле коеюнчу, анын ордуна мен жакшы эле киши болоюнчу дейбиз дагы. Көп эркекке тиешелүү сапаттарды ала албай калат эркек балдар. Ошон үчүн лучше ата тарапка эле өткөнүңүз жакшы. Сиз эркектер ата тарапта болуш керек, энергетикалык жактан апа тарапта болбош керек да. Ал үчүн иштеш керек атага тиешелүү капачылыктар менен. Вот элестетиңиз, сиздин 2 жашыңыздан келе жаткан коркуу канча жолу сизди нет, ал коркуу атага алып барбайт. Чоң суммадагы акчаларга чыга албайсыз. Эркек балдарыңыз барбы? Бар. Эркек балдарыңыздын дагы эртеңки чоң ийгиликтерине именно ошол сиздин атаңыздан келген нерсени бересиз да. Эркексиздер да сиздер. Атадан келгенди сиз аласыз, эркек балдарга бересиз. Ападан келген нерсени сиз кыздарыңызга бересиз. Кимдерге көбүрөөк жакынсыз? Кыздарыңызгабы? Кыздарыма да жакынмын, уулдарыма да жакынмын. Хорошо. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Дагы иштөөңүз керек экен да. Мен сизге жашоо өзөгүн сатуу эле максатта эмес. Просто Түшүнүп атам. болгону 1000 сом менен көп нерсе менен иштеп аласыз деп атам. Ал Ал буюрса. жакта деген система менен биринчи башынан баштап акырынан элестетиңиз, мен сиздер менен 22-23 жолу чыгам. И андан сырткары түз эфирге чыгам. И андан сырткары дагы көп нерсени берем да. Хорошо? Хорошо. Рахмат сизге. Келиңиз, анда иштейбиз. Чоң рахмат. Рахмат.
Так, давайте улантабыз. Да, бул жакта жеке разбор канча болду экен деп сурап атпайсыздарбы? Жеке разборду эгерде алгыңыздар келсе, анда лучше талдоо чеберине катталганыңыздар жакшы. Анткени талдоо чеберинде сиздерге мен разбор дагы жасап берем. Жана өзүңүздөр дагы разбор жасагандай үйрөнүп аласыздар. Ошол сиздер үчүн выгодный болот да, анан күтүп отурбайсыздар да. Сиздин трансформация курсуңузду окуп коркуу сезимим түп орду менен жоголду дейт. Да, чындыгында трансформация курсунда аябай терең иштейсиздер. Келиңиздер, давайте анда разбор деп жазыңыздар комментарийге. Жазгүл Жамботоева дейт. Давайте чыгыңыз. Ал эми жашоо өзөгү курсунда бүгүн акыркы күн катталуу. Сиздер менен биз 1-сентябрдан баштап таңкы саат 5-тен баштап иштей баштайбыз. Бүгүндөн баштап жашоо өзөгүнө катталуу токтойт. Разбор мага тиешелүү тема дейт. Да, разбор алгыңыздар келген болсо, анда талдоо чеберине келип, ошол жактан окуп, разбор жөнүндө кенен маалымат алып, сертификат алып, 2 ай бою мени менен чогуу иштесеңиздер болот. Канча убакыт болот дейт талдоо чебери? Талдоо чебери 2 ай болот. 2 айдын ичинде сиздерге мен разбор жасаганды үйрөтөм, өзүм разбор жасап берем, кураторлор менен разбор жасаганды үйрөнөсүздөр жана өзүңүздөр дагы группанын ичинде бири-бириңиздерге жасайсыздар. Бул жакта жана бир суроону көрдүм эле. Жеке кантип иштешебиз деп. Жашоо өзөгү курсуна келгенде ал жакта группа менен түз эфирге чыгабыз и ал жакта дагы элдин алдында иштешесиздер. Так, мен курстарга окуйм, бирок жаз деген жерине келгенде эле жаза албайм. Эмнеге деп жазам деп эле оюма эч нерсе келбей жатат. Да, максат коюу, оюңузду токтотуу менен дагы түшүм алыңыз жетпей жатыптыр да, ал боюнча биз жашоо өзөгү курсунда иштейбиз. Талдоо чебери курсу качан болот? Канча болот дейт. Талдоо чебери курсу 15-сентябрда башталат. Номериңиздерди калтырсаңыздар, талдоо чебери курсу боюнча менеджерлер байланышып дагы сиздерге толук маалымат беришет. Жамботоева Жазгүл чыга алган жоксуз. Номериңиздерди комментарийге калтыра берсеңиздер, менеджерлер байланышат дагы жашоо өзөгү курсуна каттайт жана талдоо чебери боюнча дагы толук маалымат беришет. Келиңиздер, анда биоорганическое удобрение нового поколения дейт. Давайте чыгыңыз түз эфирге. Түз эфирге чыгып, сиздер менен иштегенден кийин биз түз эфирди өчүрө албайбыз. Өчүрбөйбүз. Ушуну эске алыңыздар, Айтолкун айым жанатан бери жазып атат разбор деп. Давайте Айтолкун айым. Мен жөнөтүп атам запрос, бирок билбейм, сиздер что-то кабыл ала албай жатасыздар. Айтолкун айым, чыгыңыз. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Нургуль. Камераңызды күйгүзүңүз, биз көрбөй атабыз сизди. Айлантып албай атам, кантип айлантчу эле? Мындай тегеренген стрелка бар, ошону чыгарыңыз, өзүңүз жака басыңыз. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Нургуль айым. Нургүл айым. Кандай запрос менен чыктыңыз диагностикага? Финансынын жетишсиздиги. Акчаңыз жетишпейт дайыма, Аябай эле иштейбиз, бирок ошо иштегенибиз иштегендей эле жок болуп кетет да. Жашооңузда эмнеге макул эмессиз? Баарын эле байкайм. Мындай макул эмес дегенде мындай да, мисалы азыркы жашап аткан үйүм жакпайт, жолдошум жакпайт, деги эле жашоом жакпайт, өзүм жакпайм деген сыяктуу.
Баары эле жаккандай го. Ана сиз Баарына эле макул эмес аягына эмне бар жашооңузда? А? Макул эмес, сиз кабыл албаган эмне бар? Макул эмес. Баарына эле шүгүр келтирем. Аллахым берген ар бир күнүнө, ар бир көз ирмемине. Сиздин акчаңыздын жетишсиздиги жөнүндө диагностика кылып атам да мен азырчы. Ошонун причинасы керек да магачы. Хорошо, эстеңиз анда жашооңузда эмнеге сиз макул боло албай жатасыз азыркы учурда? Мисалы мен чоң үйдө жашагым келди эле, чоң үйдө жашап айтам. Мындай жашоодо жашашым керек эле, мынаны мындай болбой атат деп. Мен себеп Ооба, гана, мисал келтирип гана айтып атам. ооба, ар бир эле адам аябай жакшы жашагысы келет го. Сиз өзүңүз үчүн жооп бериңиз. Өзүм үчүн ошо аябай жакшы жашоодо жашагым келет. Кудайга шүгүр азыркы үйүмдө эле. Андан да жакшыны каалайм да. Андан да комфорттуу условияны. Хорошо. Кандай кандай десем, талаша бересиз. Ким менен көбүнчө жок мындай болбош керек болчу, мындай болуш керек болчу деп. Жолдошум менен көбүнчө разногласие болот да. Эмнени талашасыз? Да, вот именно разногласие. Эмнени көп Бир талашасыз? башкайда ал башкача айтып калат, мен башкача айтып калам. Экөөбүздүн оюбуз эки жактан чыгып калат да. Көбүнчө Жолдошуңуз учурда. менен көп макулдаша албайсыз, Ооба, көбүнчө экөөбүздүкү разногласие болуп калат да. Бир иш кылаарда Чогуу иштейсиздерби? жок, эки бөлөк иштейбиз. Дагы жакшылап эстеп айтыңыз, эмнеге жашооңузда макул эмессиз? Өзүм аябай врач болгум келчү негизи. Ошо убагында врачка тапшыра албай калып, кыялым да, жетпеген кыялым. Вот, Азыр ошол содан жакта кеп. Мен врач болгондо менин жашоом мындай болбойт эле. аябай мечтам болчу да, жаш кезимен, кичинекейимен. Азыркы Азыр иштеген жумушуңуз эмне? кетем да. Азыркы жумушуңуз эмне? Азыр соода менен иштейбиз базарда. Эгерде мен врач болгондо мынтип базарда отурбайт элем дешиңиз мүмкүн да? Ошо врачты каалагам да өзүм. Бирок ага жетпегем, ошо кыялым менин дагы деле. Арманым десем деле болот да. Арманым. Вот. Эмне болуп врач боло албай калгансыз? Ошол убакта мед институтка тапшырганга аябай көп сумма сурашкан да, ошондон өтпөй калгам да. Ата энеңиз берген эмес. Ошол кезде ооба ошол жаңы кыйналып аткан учур болчу да, ошол кезде окуй албай калгам да. Сиз экөөбүздүн көйгөйүбүз окшош экен да. Мен да врач болом деп, ата энем макул болгон эмес, ой алып кымбат экен дешкен. Мен дагы аябай көп жашоомдогу көп нерсенин себебин ошол жакта кармап, мындайча айтканда мен ошол жакта калып калыптырмын да. Сиздин Азыр да айта бериңиз. врачтарды көргөндө кыялданып кетем да, мен да ушундай болмок экем деп. Жакшы востребован. Да. Именно ошол врачка тиешелүү, ошол врач боло албай калганыңыз үчүн иштешиңиз керек. Аябай айтылбай калган көп сөздөрүңүз бар да, менин жаактарым карышып баштады. Кимге айта албай калган көп сөздөрүңүз бар? Билбейм. Негизи оюмду ачык эле айтам, сразу эле. Ошол врач Төлөй боло алмай албай калганыңыз үчүн кимге көп претензия кылгансыз? Убагында эч кимге деле претензия албасам керек, просто ошол кезде кыйналыш болчу да, анда эч кимди деле күнөөлөгөн эмесмин. Бирок кыял бойдон калып калган да, мечта бойдон. Кимге айта алган эмессиз? Өзүм эле. Эгерде ата энеңиз мүмкүнчүлүк издесе, таба беле? Врачка окутуша беле? Балким.
Азыр балдарыңызды врач болду дебейсизби? Врач бол дейм, бирок вообще бири да каалабайт да. Ошону айтам. Балдарымды Өзүңүздүн максатыңызды уже балдарга таңуулап баштагансыз да. Врач болгула, бул жакшы кесип, бул сонун кесип дейсиз да. жок да. Да, именно ошол врач болгон, боло албай калган арманыңыз менен иштөөңүз керек экен. Сиздин акчаңыздын жетишсиздиги ошол өкүнүчкө, арманга аябай көп энергия кетет. Бул нерсе менен мен өзүм дагы практикамда колдонуп иштегенмин. Сиз азыр акылыңыз менен ой менде баары жакшы деп атасыз, бирок ошол учурдагы сизди колдобой койгон адамдарды, аракет кылбай, чуркабай сиз үчүн койгон адамдар үчүн на самом деле сиздин таарынычыңыз бар. И ошол таарынычтар менен иштеп, азыркы жашооңуздагы врач болбой калгандагы, врач болбой ким болдуңуз? Азыр эми соода менен алектенебиз. Гүлдөрдү өстүрөм, гүлдөр. Кимде окудуңуз? Өзүм Окуган жоксузбу? юрфакты окугам, бирок юрфак менен кызыкпагандыктан иштеген жокмун да. Юрист дипломум бар, жатат шкафта. Да, вот. Калгандыктан турат да. Да. Иштеп, мындайча айтканда, азыркы жашооңузду кабыл алышыңыз керек. Врач болгонду, мындайча айтканда, ыраазычылык менен эле кое беришиңиз керек да, болду жа. До свидания деп элечи. Прощай, пока, врач деп эле, рахмат айтып эле. Мейлі? Анан жок, Макул. мен баары ишке ашырам десеңиз, эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, азыр деле врачка тапшырсаңыз, эмне үчүн мүмкүн эмес? Конечно мүмкүн. Биз 45 жашыбызда деле окуп атпайбызбы дагы деле? Азыр кеч болуп калды го дейм. Эми 10 жыл окуганча 55ке, 60ка чыгып кетем, 60та кайсы врач чыгат деп ойлойм да уже. Зато сиз билесизби кандай ырахат алып окуйсуз? Ооба. Энергияңыз пайда болот, акчаңыз жетишип баштайт. Эми ал үчүн, конечно, каалоо болуш керек, анан ишенич болуш керек да, у меня получится деген. Да, именно ушул себептин айынан бул конечно көп эле, мындан башка дагы көп эле себептер болушу мүмкүн. Бир себептердин бири именно ошол сиздин врач болбой калган арманыңыз экен. Өзүңүз биздин практикалар менен иштеген эмессиз да? Жок, ушу случайно эле Инстаграмдан көрүп калып, кечээкү биринчи эфириңизди дагы аяк жагына катышып калдым. Дагы резко кире калып, разбор деп жаздым эле, Аллах насип этип чыгып калдым. Аллах ыраазы болсун сизден. Да, сизге да ыраазы болсун Аллахым. Анда сизге сунушум иштеп кое бериңиз. Именно баары бир именно ошол сиздин окубай калган арманыңыз по-любому ал акчада же дагы башка жактарда чыга берет да. Максатыңызда сиз алдыга максат койгондо оңойлук менен жетпейсиз. Эмнеге? Анткени кайсы бир учурда мен врач боло албай калгам. То есть өзүмдүн максатыма жетпей калгам. Азыр деле максат койгондо кыйынчылык менен же жетпей калышы мүмкүн, такыр же бир кыйынчылык менен жетишиңиз мүмкүн. Себеби дегенде максат кайсы бир учурда да орундалбай калган. Ошол нерсе пока ошол гештальтты жапмайын, ал кайталана берет. Ошон үчүн лучше окуп ошол гештальтты жаап коюшуңуз керек. Мейли? Хорошо. Эми азыр, конечно, окууңуз прям ой жок, бар врачка окуй калыңыз дебейбиз, конечно. Эми ал сиздин каалооңуз только да. Эгерде окубасаңыз дагы ошол нерсени проживать этишиңиз керек да. Аны проживать этүү үчүн именно сиздин психологиялык деңгээлди эле проживать этип эле, все, мен ырахат алдым, все, рахмат деп эле жаап коюшуңуз керек эшти. Мейли? Ошон үчүн жаш өзөгүнө чакырам сизди дагы. Макул. Анан жаш өзөгүнө келгенде түз эфирде суроо жооп болот. Мени менен ошондо чыксаңыз, мен кантип гештальтты жапканды практикалардын жардамы менен айтып берем, үйрөтөм. Жаап койсоңуз болот. Хорошо? Хорошо. Рахмат сизге. Рахмат. Үстүдө крестти бассаңыз чыга аласыз. Так, көрдүңүздөр,
түз эфирге чыкканда бул түз эфирлер сакталат жана биз түз эфирди өчүрбөйбүз. Ой, мен чыктым, анан менин бетим көрүнүп калды, мени өчүрүп кой дегендерди кабыл албайбыз. А, Так, давайте анда. Давайте. Аулаева деген айым бар экен, бирок түз эфирге чакырганга чыда мүмкүнчүлүк жок экен бул жакта. Жолдохева деген бар экен. Чыңгыз Жолдохева. Жолдохева. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Айчүрөк. Айчүрөк айым, кандай запрос менен чыктыңыз? Мен ушул ден соолугума байланыштуу чыктым эле да. 2 жылдан бери баш ооруу, бут ооруу менен 2 жылдан бери да? Баш 2 ооруу, жыл бут ооруу. болду. 2 жылдан бери экөө тең, Бут ооруу 1 жыл болду, анан баш ооруу 2 жылдан бери, бирок шүгүр, 2 жылдан бери андай больницага жатып мындай эме жок да. Бирок азыркы учурда давление түшүп кетип атат да. Жашооңузда кандай ошол 2-5 жылдардын ичинде кандай бир стресс ситуация болгон? Баягы бул стресс эме жашоодо ар кандай нерсе болот экен. Ошо баягы жолдошум экөөбүз 2 жолго түшкөндөн кийин ушул нерсе болдубу деп да ойлонуп атам да. Канча жыл болду? 10 жыл болду. Ошол учурда стрессовый ситуацияларды өткөнсүз, Ооба, ошондо кичинекей балам жаңы эле төрөлгөн болчу да. Азыр бул балам 11ге чыкты да. 11 жыл болду. Да, таасири бар, албетте таасирин тийгизет, ден соолукка да аябай таасирин тийгизет. Андан кийин жолдошуңуз менен мамиле кыласызбы, мындай байланышып турасызбы? Мамиле кылып турам, бирок ушул жандай сабактарга катышып кечирдим дейм, бирок какой-то бир убакыт келгенде баары бир мындай таарыныч көп да. Алдыңызга бир фигура коюн, ошол фигураны карап сезимдериңизди айтып бериңизчи мага. Сиздин ата-энеңиз сизди өздөрү чоңойтушканбы, экөө тең чогуу жашашканбы? Ооба, жакшы эле семьяда эле чоңойгом. Чогуу эле чоңойтушкан, Ооба, үйдөн эң чоң кыз болгом. Азыр ата-энем бар. Азыр бүт тараптан колдоо көрсөтүп, поддержка кылып турушат. Давайте алдыңыздагы фигураны көрүңүз. Кар болуп көрүнбөй атат го, же кандай кылайын? Жок, мен сизди көрүп атам, сүйлөй бериңиз. Алдыда көрүнүп аткан фигура ата-энем бири-бирине карап, жакшы маанайда бири-бирине бир нерселерди айтып эметип аткан нерсени көрүп атам да азырчы. Бири-бирине карап, жакшы кылып ушу бир нерсени айтышып аткандай. Дагы. Ошондой фигураны көрүп атам, жолдошумдай башын буруп, мына карап турган фигура көрүнүп атат. Жолдошуңуз каякта карап атат, сизге карабай атабы? Жок, мен карап турам, дал ушу мен карагандай болуп тур да. Баламдын фигурасы көрүнүп атат. Мындай бул жакты карап турат ал дагы. Балаңыз, кайсы балаңыз? Чоң балам. Барбы балаңыз? Ооба, армияда. Эмне кийлеп атасыз? Армияга кеткенине канча жыл болду? Келет таказа 1 айдан кийин. Армияда жүргөн үчүн ыйлап атасыз? Ушу сагынганго.
Сиздин баш ооруңуздун себеби атаңызга 10 ыраазычылык, апаңызга 10 ыраазычылык жазышыңыз керек. Жана өзүңүздүн ата энеңиздин эң жакшы көргөн кыз экениңиз жөнүндө сезимдериңиз менен иштөөңүз керек. Ички бүтүндүгүңүз менен. Түшүндүңүзбү? Ооба. Жан дүйнөнүн бүтүндүгү деген бизде практика болот да. Ал практикада көбүнчө биз атабыз апабызды капа кылганын көргөндө же апабыз атабызды капа кылганын көргөн учурда биз бир тарапта болуп алабыз дагы, экинчи тарапка барбай коебуз. Сиз көбүрөөк ким тарапта болгонсуз? Мен билбейм да. Сууга чечти албайм бирок. Хорошо. Анда мен сизге тапшырма берейин. Ручка баракты аласыз дагы, азыр эмес. Бир өзүңүз бир бош отурган учурда, бүгүн же эртең да ручка баракты алып отуруп алып, атаңызга 10 ыраазычылык, апаңызга 10 ыраазычылык жазасыз. Анан ыраазычылык жазат десе эле дүйнөгө алып келгенине ыраазымын, анан буга ыраазымын, тиге ыраазымын эмес. Жүрөгүңүздөн чыккан, жан дүйнөңүздөн чыккан бир ыраазычылыктар жазылыш керек да. Мен ушундай, мисалы, мен 1-класска барган учурумда эсимде, ушинтип апам мени аппак бантик тагып алып, колума жетелеп алып, гүл көтөрүп алып, ушинтип алып барган. Ошондо мен ушунчалык бактылуу болгом, менин апам ушинтип мени колдогонуна, ушундай апам бар экенине ыраазымын деген ушундай бир ситуацияны эстеп, и ошол ситуациядагы сиздин өзүңүздүн сезимдериңизди эстеп, ушул сыяктуу 10дон, бул 10 минимум. А так 20-30дан болуш керек ыраазычылык. 10 апаңызга, 10 атаңызга ыраазычылык жазып турушуңуз керек. Бул ыраазычылыкты сиз күндө жазганыңыз жакшы. Эмнеге? Анткени балаңызды ойлоп, жолдошуңузду ойлоп, жаман нерсени ойлой бергенде эмне болобуз биз? Ар нерсе болуп оруй беребиз. Давлениябыз түшөт, минуска түшө берет энергиябызчы. Өзүбүздү көтөрүш үчүн көбүрөөк ыраазычылык жазышыбыз керек. Мейли? И анын аркасында ата энеңизге жазасыз, атаңызга жазасыз, апаңызга жазасыз, кааласаңыз балдарыңызга жазыңыз, кааласаңыз өзүңүзгө жазыңыз, кааласаңыз жолдошуңузга жазыңыз. Канча балаңыз бар жолдошуңуздан? 3 уулум бар. Ошол киши болбосо сизде ошол 3 уул боло беле? Конечно, болбойт эле да. Ошондой 3 азаматты сизге белек кылган жолдошуңузга дагы ыраазычылык жазышыңыз керек. Азыр сиз менен чогуу жашап турбайт да жолдошуңуз? Жок. Балам менен эле отур. 2 балам менен жашайм да азыр. Үчөө менен жашайм, ал эми армияга кетти, үчөө менен. Да. Биздин жолдошторубуз кайсы учурда биздин жашообуздан кетет. Биз деле кандайдыр бир миссия менен келебиз да бул дүйнөгөчү. Демек сиздин жолдошуңуздун миссиясы сиз менен бүткөн. Ошон үчүн ал башка жакка дагы өзүнүн жумушун кылыш үчүн кеткен да. Сиздин дагы именно мындан аркы жашай турган жолуңуз жалгыз өтүш керек болгон, балдарыңыз менен, жолдошуңуз менен башка жашап. И бул өзүңүздүн жашооңуздагы эле жолуңузду кабыл алышыңыз керек. Энергияңызды минуска кетирбей. Мейли? Жолумду бирок кабыл алып өзүмчө эме кылып атам. Анан билбейм, кандайдыр бир мындай дагы неме барбы, мисалы үчүн кечирип журачып эме кылып, бирок ушул сабактарды окуп жүрүп кечирдим дагы, эме кылдым, эми билбейм Мен да сизге кандайдыр. азыр экинчи жолу диагностика кылганда кайра эле ыраазычылык чыгып атат да. Көбүрөөк ыраазычылык менен иштешиңиз керек экен. Мейли? Кат жазыңыз 2 жакка тең.
Ошондо энергияңызды көтөрүлөт. Кадимкидей сезимдериңиз жакшырылат. Канчалык көп жазган сайын, күндө жазган сайын. Эгерде окуп жүргөн болсоңуз, ыраазычылык жазсаңыз керек көп эле. ооба, ыраазычылык жазыштыгы үйрөнгөм өмүрдөн окуп. Да. Мен бир эмес 2 жолу диагностика кылдым, башка эчтеке көргөн жокмун. Ыраазычылык дегендечи, жөн эле жаза бербеш керек. Айтып атпаймынбы, жүрөгүңүздөн чыгыш керек ал сиздин. Аха, рахмат. Жакшы туруңуз. Аха. Так, мен жолдошум менен ажырашып кеткем. Кайнэжелериме көп таарынгам, аларга кантип ыраазы боло алам дейт. Курска катталуу үчүн номер калтырсаңыздар болот да. Давайте дагы разборго чыгыңыздар. Саламатсызбы? Камераны өзүңүзгө каратыңыз. Так. Как? Кандай кылып караш керек? Билбей атам. Айланган стрелканы басыңыз. Мен жатып алып эле басып койдум эле да. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Ооба. Саламатсыз. Атыңыз ким? Жатып көрүп. Жатып алып көрүп аттым эле да, жазып койдум. Пападайт этип калдым. Атыңыз ким? Чолпон. Аха, Чолпон айым. Кандай запрос менен чыктыңыз? Ден соолук. Мен дагы ден соолугум жакшы боло албай эле кыйналып эле жүрүп атамчы да. Аха, эмне болуп атасыз? Мен деген 13-жылы авария болуп калдым эле да, анан ошондо бир операция болуп жакшы жүрдүм, ортодон жакшы эле болдум. Анан акыркы жылдары жан башым сынып кеткен авариядачы. Аха. Темир салган эле да, анан акыркы жылдары оорутуп, бүт муун сөөгүттөрүмдү оорутуп, ушинтип эле жүрүп атты. Анан кайра операция болдум былтыр. Анан ошо жакшы боло албай реабилитационный центрга жатсам деле тиги врачтардын кылганы тескери болуп элечи. Иши мен каяка барсам эле оң кылам деп кайра сол кылып келип эле, артык кылам деп тыртык кылып алып эле атам да. Операция болгон бутумду реабилитация кылайын деп атсам, сол жан башым ооруп калды. Аны оңдоюн деп Воронцовкага жата калсам, белим, омурткаларым ооруп калды. Ошону менен эле 1 жылдан бери дары менен эле жашап кыйналып кеттим аябай. Аха. Тегиңиз жөнүндө айтыңызчы. Тегим апам, атамдар жакшы турган кишилер болчу. Атам деген атамдар аябай такыба илгери мындай молдонун, чоң молдонун баала, биздин тукумда молдолор көп да. Ошо атам дагы аябай советтик учурунда да намаз окуган, анан түз сүйлөп түз жүргөн, ушундай орозосун калтырбай кармаган адам болчу. Айылда аябай авторитеттүү, жакшы турган адам болчу. Апам болсо ал да жакшы байдан тукумунан экен, илгери бай манактар болчу эмес беле, анан Чанжылкулу Сарыбайдын тукумунан да апамчы. Жакшы турушкан, анан жакшы жүрүшкөн, эл ичинде кадыр барктуу адамдар болчу. Көздөрү өтүп кетти экөөнүн тең. Ага. Сиздики көбүрөөк. Сиздики көбүрөөк тек менен иштешиңиз керек экен. Мен диагностика кылганда дароо эле тек деп чыкты да. Себеби дегенде сиздин көп көйгөйлөрүңүз сөөгкө тиешелүү болуп атпайбы да? Сөөгүм, белим, жан башым деп атпайсызбы? Сөөк, кан, муун булардын баардыгы текке көбүрөөк тиешелүү болот да. Тек дегенде мен кечээ айттым, бүгүн да кайталайын, бул биздин өзүбүз азыр Көрө албай калдым мен коноктор болуп. Биздин өзүбүздүн турганыбыз эле бул ким? Тек да. Биздин азыр жашап жатканыбыз, биздин ар бир каныбыз, биздин ар бир сөөгүбүз, булардын баардыгы биз кимден бөлүнүп чыкканбыз? Ата энелерден бөлүнүп чыкканбыз да. Алардын көптөгөн программаларын биз өзүбүздө алып жүрөбүз, тектин программасын. Ошон үчүн өзүңүздөгү
күчтүү тектер деп атасыз тем более да. Күчтүү тектериңизге көбүрөөк ыраазычылык айтып, алардын жашоосун кабыл алып, кыйынчылыктарын кабыл алып, байлыктарын, жакшы нерселерин кабыл алуу, ыраазычылык айтуу именно текке. Тек менен сезимдерим. Тек дегенде эле биз өтүп кеткендерди дагы Куран окусак болот, конечно, бирок өтүп кеткен адамдар менен иштөө деп ойлошуңуздар мүмкүн. Жок, бул өтүп кеткен адамдар эмес. Мына мен өзүмдөгү эле жашап жаткан тегимдин программасына эле ыраазычылык айтуу. Ошондой мисалы биздин өзүбүздө медицина тараптан салыштырганда, биздин санжыра менен эсептегенде деле бизде 7 тектин процент менен соотношение менен эсептеп келгенде 7 тектин программасы жашайт дагы. И 7 тек 254 адам. Ошол 254 адамдын бирөө эле жашоосунда туруштук бербегенде биз боло белек бүгүн? Болмок эмеспиз да. Жашоолорунда кандай гана кыйынчылыктарды баштарынан өткөрсө дагы туруштук берип, бизге ушундай дүйнөдөгү табылгыс жашообузду белек кылганы үчүн ыраазычылык айтышыбыз керек. Мисалы, сиз азыр канчалаган аварияларды көрсөңүз дагы, кандай болсоңуз дагы балдарыңыз үчүн түрдүү кыйынчылыктарды өтүп, бирок жашообузду улантып келатасыз, туурабы? Вот именно эртеңки күнү сизге деле апа мага ушундай кыйынчылыктарды көрсөңүз дагы мага жашоо бердиңиз деп, сиздин балдарыңыз, неберелериңиз сизге ыраазычылык айткан сайын эмне болосуз? Ушунчалык ичиңиз жылыйт да. Жүрөгүңүз жылыйт, ичиңиз жылыйт. Аларга сиз только жакшы нерсени гана каалайсыз. Биз мисалы жандуу полелерде аябай көп разборлорду жасайбыз. Онлайнда разборлорду жасайм да мен. Анан ошол учурда биз тектин программа, тектерди чыгарабыз да. Анан тектерди чыгарып, мисалы урпактар эмес, мисалы мен өзүмдүн тектеримди чыгарып разбор жасап атканда, мисалы мен айтышым мүмкүн, менин жашоомдо мындай көйгөй болуп атат, тигиндей дегенде менин тектерим кыйнала берет да. Тектин фигуралары деп коебуз да, биз фигура менен иштейбиз да. Кыйналып, алар дагы ден соолукта бирнерсе боло беришет да. Анан биз ушундай мага башыңдан кандай гана жашоону өткөрсөң дагы мага ушундай жашоону алып келдиңер деп өзүбүздөгү программаларга ыраазычылык айтып, мен сиздерге ыраазымын, мына мен азыркы жашоомдогу сүйлөгөн сөзүм бул силерсиңер, жасап жаткан жумушумда силер барсыңар деп биз аларга канчалык ыраазычылык айткан сайын тиги ушул фигураларда дагы мындай ушундай күч пайда болот да. Ыраазычылык бул чындыгында күчкө алып, күчкө толтурат да. Ошон үчүн сиз ден соолугуңузду жакшы жака кетириш үчүн көбүрөөк тегиңизди эстеп, ыраазычылык айтышыңыз керек. Мейли? Ошо сиз айтып атпайсызбы, мындай өлгөндөргө эле Куран окуп эметишибиз деп ойлошуңуз мүмкүн депчи. Андан башка дагы кайсы текке? Мен, например, ата энемди дагы, мен ата энемди да көргөн жокмун, чоң ата чоң энемди да көргөн жокмун. Мен уктар өлүмгө чейин эле каза болуп калышыптыр да. Апам Сиз атам ата энеңизди дагы көрбөгөнүңүз менен именно ошол адамдар аркылуу келдиңиз да бул жашоого. Биз көрүп кереги жок. Мен 254 адамга ыраазычылык айтыла деп атпайм мен. 254 адамды сиз көргөн эмессиз да, тем более даже атасын, апасын көрбөй калгандар көп да аябайчы. Бирок ошол адамдар бар болгон үчүн мына бүгүнкү күндө мен ошол адамдардын урпактарынын уландысы деп атпаймынбы? Да? Вот уландысымын да. Ошон үчүн мен ошол адамдардын уландысы болгонум үчүн ушундай жашоону мага Кудайым ошол именно ушул тегим аркылуу берген үчүн мен ыраазымын деп эле ыраазычылык айтып беришиңиз керек. Сиз бул жака биринчи келип аткан үчүн көп нерсени түшүнбөй жатасыз. Мен эмне үчүн жашоо өзөгүнө келгиле, окугула деп атканымдын себеби ал жакта сиздер аз-аздан берилет. Анан этегинде чогулганда чоң программа болот дагы. Анан мен азыр ыраазычылык айткыла, тигинти эле, мынтип эле деген сөздөрдү сиз дароо эле түшүнөсүз да. Мен азыр сиздерге айтып аткан сөздөрүм курста окубаган үчүн мен англисче сүйлөп аткандай эле болуп атасыздар да. Бул эмнени эле айтып аткан, каякта ыраазычылык, каякта тек, каякта 254 адам деп атышыңыз мүмкүн да. Ошон үчүн жашоо өзөгүнө келгиле, окугула, түшүнгүлө. Биз максатыбыз бир гана жашоо өзөгүн алгыла эмес. Ал жака келгенде сиз көп нерсе менен иштейсиз дагы. Ден соолук менен кантип иштеп койгонун, мамиле менен кантип иштегенин, тек менен иштеген жашоо өзөгү курсунда бар.
акча менен кантип иштегенди эле үйрөнүп аласыздар дагы. Мындай чыкма жашообузду аябай жеңилдетебиз. Мисалы мен деле жашоомдо ден соолуктан жабыркаган адаммын да, билем аны. Мен жабыркаганым көп эле ден соолук эле эмес, күйөөм каза болуп калган, балдарды жалгыз өстүрдүм, ошентип авария болуп, мен 34 жашымда эмемди таза бедренный сустав сынып калды да, операция болдум, Вот, тем жаттым, более, 8 да, ай сиздики именно бул жаттым. нерсе именно ошол суставтардан Ошондуктан кеткениңиз именно ошол көпөстү текке дасым болбоду, тиешелүү көп экен да. болду. Кайсы учурда сиз биздин именно ушундай суставтардан жабыркаганыңыз балким кандайдыр бир текте сиздерде неме болгон болушу мүмкүн, жанагындай үзүлгөн болушу мүмкүн, поломка деп коет да анычы. Кандайдыр бир текте поломка болгон болушу мүмкүн, и ошол поломканы бүгүн сиз жашооңузда көрүп жаткан деле болушуңуз мүмкүн. Эми булардын баардыгын мен сиздерге бүгүн тем более биздин убактыбыз аз эле калды, түшүндүрүп бере албайм. Ошон үчүн курска келсеңиздер ал жакта акырындан майда чүйдөлөп берип атып эле уже түшүнүп аласыздар. Бир айдын ичинде көп нерсени билип каласыздар. Мели? Ошон үчүн Жана фигура жашоодо дегениңизди түшүнбөй атам мен узаткан. Фигура дегениңизди түшүнбөй фигура атам. дегенде ошол жака келгенде анан көрүп ошол жактан түшүнүп аласыз. Фигура деген ал мисалы мен азыр бир фигурамын элестетиңиз. Ушул эле жерден көрсөтсөм болот да. Мисалы мен азыр бир фигурамын. Мага болгон сезимдериңиз кандай болду? Фигура деп мен азыр айтпайм да ким экенин. Себеби дегенде мен айтып койсом сиз мээңиз иштейт да, ой мен мындай эле кылып коем, ал тигиндей эле дей беришиңиз мүмкүн да. Дароо мээңиз алаксытып баштайт да. Мне баардыгы жакшы дей берет. А на самом деле мне эчтеке чечпейт. Мне бул жакта подсознаниеда болот. Мне жөн эле исполнитель да, аткаргыч. Баардык приказды берип турган биздин подсознаниедагы түрдүү программалар да. Айтып атпаймынбы, мына мен бир фигурамын элестетиңиз. Азыр бүткөндөн кийин сиз айткандан кийин мен ким экенимди айтып берем. Просто ошон үчүн фигура деп коебуз. Мен бир фигурамын. Сизде кандай сезимдер пайда болду? Баарыңыздар көрсөңүздөр болот. Баарыңыздар мага болгон сезимдерди комментарийге жазсаңыздар болот. Мен бир Сиз деген фигура. мындай экенсиз да. Буркер, женственная, мындай элдин камын ойлогон, Сиз таанысаң тааныбасаң өзүңүздүн мага элдин болгон камын сезимдериңизди ойлогон. айтыңыз. Өзүңүздөгү Ушундай сезимдерди айтыңыз. көрүнүп атасыз да, мындай элдин камын ойлогон, буркер, таанысаң тааныбасаң деле баарына жардам бергиси келген, болсо колунда жок болсо деле последнийин бирөөнө берген, ушундай көрүнүп атасыздар да. Назик аялдар бар го, мындай женственный, кадимки человечный, азыр мындайлар аз го. Мындай көп эле аялдар современный болуп, кыйын болуп, акча тапса тем более кыйын болуп, ушундай. Силердин көзүңөрдө андай көрүнбөйт экен. Мындай Рахмат. Дагы бабушкалар бар го, ушул илгерки фигурага бабушкалар сиздин бар го, ошондой сезимдериңиз, экенсиңер да. ушул фигурага сиздин сезимдериңиз кандай болуп атат? Билбейм, мен чоң энемдей эле эркелегим келип атат. Дагы. Кучактагым келип атат, сүйлөшүп отуруп, эркелеп мындай силердин колуңар ушу чоң энемдей элестетип атам да. Башыма сылагысып батыргым келип атат. Ошондой болуп атат. Чоң Жакындагым энеңизге келип. кандай, чоң энеңизде чоңойдуңуз беле же чоң энеңизге жакын белеңиз? Жок, чоң энемди көргөн эмесмин. Чоң энем дагы чоң энем өгөй экен да, менин настоящий чоң энем эмес экен ал бизге. Ал чоң энем мен 3 жашка чыкканда каза болуп калыптыр. Мага носки токуп атып деп улуу байкемдер айтып калат да, мен көргөн эмесмин. Мен чоң энемди көргөн жокмун. Көрдүңүзбү? Сизде уже кадимкидей сезимдер пайда болду да. Чоң энем деп айтып баштадыңыз да. Мен чындыгында азыр сиздер үчүн тек деген эле фигура болчумун. Тек деген фигура болчумун. Тек дегенде чындыгында чоң энеңизди сездиңиз. Тегиңизден келе жаткан ушундай бир жылуу сезимдерди, сүйүү сезимдерин, жакшы көргөн сезимдерди сездиңиз. Көрдүңүзбү? Вот фигура деп ушинтип эле иштейт. Бул жерде бир аябай бир супер секрет, бир супер керемет, бир эчтеке укмуштуу нерсе жок. Болгон эле фигура деп атайын жашырып, мээ үчүн жашырган ушундай бир методика да. Ушундай жол менен иштейбиз. Атайын фигура деп коебуз аны. Анан этегинде кайра ачып беребиз. Бул жабык диагностика, жабык болуш керек. Вот мен сиздин тегиңиздин фигурасы болдум. Именно ошол сиз көрдүңүзбү? Сиздин тегиңиз кандай сизге жакшы сезимдер менен болуп атат. Сиздин да текке болгон сезимдериңиз жакшы. Мындайча айтканда ошол тек менен байланышта болушуңуз керек.
ба? Нет, өгөй бизге кирбейт. Биз именно кан аркылуу гана байланышабыз тек мененчи. Кан аркылуу менин тегим, менин канымда жашайт да. Программалар жашайт. Мисалы мен сүйлөгөнүм кимге окшош? Чоң энеме окшош мисалы да. Ойлогонум кимге окшош? Мисалы мен математиканы жакшы билем. Кимге окшош? Чоң атама окшош да. Алар мага каяктан келди алардын программасы? Менин каным аркылуу келди да, менин программам аркылуу келди. Могу окуп Күбүрө билим алып дегенди алганбыз, түшүндүңүз, например. Окуп билим алганыбыз ал өзүбүздөн эле же ал да тектенби? Биздики аябай көп нерсе тектен көз каранды. Аябай көп нерсе. Ошондуктан келиңиз, жашоо өзөгүнө келип, ошол жактан дагы иштейсиз. Тек боюнча мен сиздерге даяр практиканы өзүм эртең менен туруп алып иштешем. Тек менен болгон практика чындыгында аябай күчтүү болот. Баарыбыз тең тегибиз менен байланышып болобуз да. Полебизде чындыгында көп нерсе бар да, ошол поледеги көп нерсени сиз менен иштейбиз. Рахмат сизге. Буюрса Сизге да баардыгыбыз рахмат. чуркап каласыз. Макул. Эмне мен дагы ыраазычылык кат жазайынбы же эмне кылам? Жөн эле ыраазы болуп турушум керекпи? Кандай кылайын? Эмне текст Ыраазычылыкты кылам? азыр мен сизге албетте түз эфирден эч кандай практика бере албайм. Жашоо өзөгү курсуна келиңиз деп чакырып атам. Ошол жактан тек менен иштеген практикаларды берем. Рахмат. Рахмат сизге. Кандай чыгам? Үстүдө крестикти бассаңыз чыгасыз. Канча сом эже дейт. Жашоо өзөгү курсу 1000 Баспаңыз. сом. Рахмат сизге. 1000 сом 1 ай бою болот. Буюрса биз сиздер менен 1-сентябрдан баштап түз эфирде эртең менен саат 5тен баштап иштешебиз. Телеграм каналында болот сабактар. Сабактар күндө сакталат. Курстун баасы 1000 сом жашоо өзөгү. 1-сентябрдан баштап 30-сентябрга чейин 30 күндүк курс 1000 сом. Күнүнө 33 сом. Кээбиркилер айтат да, бул жаңылышып аткан психолог турбайбы, анан тигиндей турбайбы, ошон үчүн арзан турбайбы деп. Андай эмес. Мен бул методика менен 5 жылдан бери Инстаграмда иштеп келем. Өзүм 8-9 жылдан бери психология менен алектенип окуйм. Москвада да окудум, Кыргызстанда да окуйм психологияны. Дипломированный психологмун. Так, Москвадан катыша тургандар Телеграмдан катышабыз буюрса, байланыш жакшы болбойт деп атат. Иштейт экен, бирок байланыш жакшы болбойт. Инстаграмда эле болот экен. Мисалы сиздер азыр Инстаграм иштебейт го. Ошондой эле иштейт экен, Телеграм деле. Мисалы сиздер азыр Москвадан чыгып атпайсыздарбы? Ошондой эле иштеп калат экен да, мындай без VPN чыга албай калат экенсиздер. Байланыш жакшы болбой калат деп атышат. Эми көрөбүз аны дагы, чечишебиз, аны да чечебиз. Болбосо мен ВКонтакте деген приложенияны скачать этип ал жакта дагы иштетип атам. Болбосо ВКонтактеден чыгабыз, андагы сүйлөшөбүз. Да, күчтүү психологсуз көптөн бери көрөм дейт. Менин бул курсту бергеним, болгону 1000 сом кылганымдын себеби көп, абдан көп айымдар. Мисалы, менин чындыгында сабактарым аябай баалуу болгондуктан, кымбат сабактарым көп да. 150 000 сомдон сабактарым бар. Ошон үчүн баарыңыздарга мүмкүнчүлүк берүү максатында болгону 1000 сом менен ушул жашоо өзөгү курсун жылда уюштуруп турабыз биз. Жок, курстар Инстада болбойт, курстар Телеграм каналда болот. Телеграм жок болсо, Телеграм скачать этип алышыңыздар керек. 5те прямой эфирге чыгасызбы дейт. Да, 5те Кыргызстандын сааты боюнча 5те катышасыздар. Москвада саат 5те туруп же 6да 7де туруп записти көрсөңүздөр болот, же биз менен чогуу саат Москванын сааты менен 2лерде чыгып алып, биз менен чогуу курсту аткарсаңыздар дагы болот. Ыраазымын баарыңыздарга. Көбүрөөк сактаңызчы курсту дейт. Курсту 30-сентябрга чейин гана сактайбыз, анткени бул курс болгону 1 айлык, анан тем более дисциплинага түшүрүү максатында да. Анан күндө эртең кылам, анан бүрсү күнү кылам деген ал жакта болбойт. Бүгүнкүсүн бүгүн гана аткаруу керек. Эртеңкиге калтырганда уже болбойт. Варикоз менен кыйналып жатам деп атасыз да, демек сиз көбүрөөк тек менен иштөөңүз керек. Ошон үчүн тектин программасын сизге дагы сунуштайм. Мен 3-чү жолу катышам дейт. Да, сонун азаматсыз.
Так, суроолорыңуздарга бир сыйра жооп берейин, э. Жашоо өзөгүнө катталуу боюнча жеке катка номерлериңиздерди калтырыңыздар. Эгерде азыр сиздер менен менеджерлер байланышпаган болсо, биз уже эфирибизди аяктап атабыз. Бизде деген жашоо өзөгүн утмак болгонбуз да. Давайте биз сиздерге бүгүн 3 жашоо өзөгү курсуна жолдомо уюштурганбыз. Ошол 3 жолдомону белек кылалы дагы, анан ошо менен түз эфирибизди бүтүрөлү. Рахмат. Жашоо өзөгү курсуна катталуу боюнча бул жака жана жеке катка номериңиздерди калтырсаңыздар болот. Боор ооруганда кандай кылса болот дейт. Боор ооруу бул демек сиз бирөөгө бооруңуз ооруган, бирөөнү аягансыз да. Жашооңузда кимди аягансыз? Мисалы мен цирроз печени болгон учурда менин боор ооруганымдын себеби мен атам ооруган, андан 20-жылы атам ооруган, 22-жылы мен оорудум. Ошол 20-жылы ооруганда атамды аябай аяган экенмин да. Анан 2 жыл атам 20 ооруп, 21 өтүп кетти, 22-жылы кайра мен ооруп калдым да. Вот мен атамды аябай аяган үчүн, тем более оң тарап мен кайра мен ооруп калыптырмын да. Ошон үчүн биринчиден иерархияны сактабаганда, чоң экенин билбегенде да сактабаганда, анан боорубуз ооруганда аягат, айрыкча өзүбүздөн чоң адамдарды, атабызды, апабызды аяй бергенде мына боорубуздан дагы жабыркап калышыбыз мүмкүн. Муун бул текке тиешелүү. Келиңиздер, комментарийге белектеп жазыңыздар. Мен 3 адамды тандап, жашоо өзөгүнө сиздерге жолдомо уюштуралы. Жолдомо утабыз азыр. Белектеп жазыңыздар комментарийге. Белектеп. Боюмда болбой 4,5 жылдан кийин болду дейт. 11 неделя менен түшүп калды. Двойняшка экен. Азыр жан дүйнөм ооруп, кыйналып жатам. Балдарыңыздын чечимдерин кабыл алып кой берүүңүз керек. Мен тегимде аябай сүйөт экенмин, сонун, азаматсыз. Сол тизем ооруп жатат дейт. Эне текме иштөөңүз керек экен. Сизге ыраазычылык айткым келет да. Тегиңизге ыраазычылык айткыңыз келип атыптыр да. Ыраазычылык айтыңыз. Мен кыялданган жашоону элестетем. Бир кара фигура жететип коркута берет. Бул эмне кылышым керек дейт. Коркуу менен иштөөңүз керек экен. Да, давайте белектеп жазыңыздар азыр. Ниет кылабыз. Ким аябай ниет кылса, ошол адамга туш келет. Белектеп жазыңыздар, белектеп жазган айымдарга жана мырзаларга беребиз. Жашоо өзөгүнө азыр 3 жолдомону белек кылабыз. Ниет кылып, комментарийге белектеп жазыңыздар. Анда баштадык да. Даярсыздарбы? Бисмилла дейбиз дагы. Мен да ниет кылам. Ушул жашоо өзөгү курсун белекке алган айымдар, сатып алган айымдар да курска келип, өздөрүнүн максаттарын коюп келип, ушунчалык каалоосу менен жашоолорунда өздөрүнүн каалагандай жашоолорун каалап келип, биз өзүбүз менен иштеп, мен сиздерге берген куралдарды колдонуп, сабактарды, билимдерди колдонуп, ошол курстун, жашоо өзөгү курсунун катышуучуларынын баардыгы максаттарына жетсин, жана пенденин оозунда Кудайдын булагында дегендей, биз оозубуз менен ниет кылып, айтып, аракет кыла берели да. Анан Кудайым дагы сөзсүз түрдө ал нерселерди ишке ашырсын деп ниет кылабыз. Келиңиздер, анда кеттик.
Жыпара 8951 сизди куттуктайбыз. Жыпара 8951 сизге биринчи жашоо ага, так, азыр дагы ойнотобуз. Так, Гүлнур Сыдыкова. Гүлнур Сыдыкова. Экинчи айым сизди куттуктайбыз. Так, дагы. Ай Жамалка. Ушул аттар аталган, жогоруда аттар аталган айымдарга жашоо 3, жашоо өзгөрүү курсунда 3 белек 3 жолдомо берилет. Комментарийге өзүңүздөрдүн атыңыздарды, телефонуңуздарды жазып, мен ушундай белек утуп алдым деп жазсаңыздар, менеджерлер сиздер менен байланышат дагы, сиздерди жашоо өзгөрүү курсуна катташат. Белек, бул сиздерге бизден белек. Анда эмес айымдар, буюрса мырзалар, айымдар жана мырзалар, биз буюрса сиздер менен 1-сентябрда таңкы саат 5-те жашоо өзгөрүү курсунан көрүшөбүз. Максаттарыңыздарды жазып, ниеттериңиздерди коюп, таңкы саат 5-те жашоо өзгөрүүнө даяр болуп келип калыңыздар. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм, ыраазымын. Буюрса алдыда дагы сиздер менен жашоо өзгөрүү курсунда көрүшөбүз. Жакшы туруңуздар.